ашкана ачылганына канча болду? Быйыл 4-жыл кетип атат. Бизде азыр Бишкек шаарында 3 рестораныбыз бар. Жалпы жонунан 40 ишкерибиз алектенет. Бул жерде биз атайын бул заказ менен жасалган холодильник, атайын стандарттарын баарын сакташ үчүн. Бул жакта ар бир продуктунун өзүнүн чөнтөктөрү бар мындай. Негизи бул мага өзүмө да кызык болгон. Себеби алар менен халал индустриясы менен сүйлөшкөндө алар деген мен мурун эме деп ойлочумун да. Мисалы койдун этин, уйдун этин колдонсок, чочконун этин колдонбосок болду депчи. Бисмилла деп сой эле ошондойдон колдон берсек болот го деп. Көрсө андан башка да көп нерселер бар экен. Андан башка да ар кандай кошулмалар, зыяндуу. Ошолордун баардыгын үйрөндүк да. Бизде поварлардын баардыгы окуп үйрөнүштү. Ошол негизинде азыр толук өзүм дагы ошол жүрөгүм тынч да. Халал элге мындай өзүм намаз окуган үчүн да элге дагы мындай адал тамак берейин деген. Азык-түлүктөрдү алмаштырдык, башка жактардан алдык. Азыр мисалы азыркы учурда бизде арзан, анан даамдуу продуктлар бар, бирок адал эмес да. Биз аларды койбой албай, кымбатыраак болсо дагы, бирок адал болсун деп, андан тышкары сапат, бул адал деген нерсе бул бир гана адал халал эмес да. Бул сапатка деп. Ошон үчүн биз ошол эң биринчи өзүбүз ошол кызыктарбыз да. Ошондо азыркы учурда прямой эле сиздерге келет. Халал жегиси келген, суши, пицца жегиси келгендер, Ооба. Мен негизи мындай кылам. Эгер халал продуктты таппай калсак, биз ошол эмени токтотпой сатпайбыз. Демек жасабайсыздар. Мисалы бир роллдун бир түрүндө бир продукту керек да. Ар бир ролго башка. Мисалы ошол эле пиццага, ошол эле раменго мисалы. Раменду дагы биз атайын Кореядан халал заказ кылып, халал сертификат менен алдык да атайынчы. Бул кымбат болду, бирок баары ошол алдык. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу сиздер менен адаттагыдай эле тамактануучу жайга экскурсия жасаганы келдик. Бул кайсы тамактануучу жай десеңиздер, анда Масахиро суши, пицца, рамен жасай турган жерге келдик. Анда эмесе кеттик, дагы чогуу көрөлү. Кеттик анда. Саламатсызбы? Атым Аида, халал өнүктүрүү борборунан келдик. Сиздердин ошол тамактануучу жайды көрөлү, кухнясын көрөлү деп. Бул биздин кухня ушул болот. Бул жерде биз деген суши, ролл, пицца, анан рамен жасайбыз. Андан тышкары шаурма, гамбургер да киргизген атабыз буюрса. Жалпысынан бир 6-7 повар иштейт. Анан бул жерде бизде мынакей шеф-поварыбыз бар. Шеф-поварыбыз аты Рамазан. Рамазан азыр толук көргөзүп берет кухняда процесстерди, иштерди. Саламатсызбы, Рамазан мырза? Бул жакта канча убакыттан бери иштейсиз? Бул жерде почти 3,5-4 жыл болуп калды. 4 жыл болот кийинки жылы буюрса. 4 жыл болуп калды, Ачылгандан бери почти. Демек сиз бул жакта шеф-повар. Ооба. Эмне бул жакта кандай тамактардын түрлөрүн жасайсыздар? Бизде бул жакта суши роллу түрү жасалат, горячий тамактар бар, ысык тамактар, рамендор, ысык закускалар бар. Анан пиццалар бар. Өзүңүздөр байкагандай качан жасалган, кайсы күнү жасалган заготовкасы, ошолордун баардык маркировкалары бар. Товарный соседство деген бар бизде. Ошол нерселердин баары сакталат. Маркировкалар бүт баары мондай таза контейнерлерде. Постоянно дезинфекция болот бул контейнерлер, таза кармалат. Бул жакта тоок эттери. Бул тоок эттери дагы халал экенин каяктан билесиздер? Биз деген атайын сертификациядан өткөн, халал сертификаты бар компаниялардан алабыз. Жакшы. Биздин эң биринчи мындайча айтканда фишкабыз халал заведение болгондуктан биз халал стандартка аябай көңүл бурабыз. Сразу ушакка келип түшөт заказ. Анан биз ушактан жасап баштайбыз. Бул эң биринчиден мындай ыңгайлуу. Экинчиден поварлар ар кайсы нерсени кармап, кагаз-магазды кармап, колун ирдетпей
түз тамак жасаш үчүн да таза. Демек бул жактан заказ түшөт, сиздер көрүп туруп эле жасай Ооба. бересиздер, эчтеке кагаз Эчтеке кармабай. Анан биздин стандарттарыбыз бар, мынча минутада заказ чыгыш керек дегенчи. Ошол эсептелинет да.